Мен бүгін негізі очень чисто случайно Байдыхан дүкеніне келіп обзор қылдым да. Анан 18 октябрь, то есть ертең мен папамдың туған күні. Анан кечке ойланып жатқанмын, эмне белек қылсам деп. Анан бұл жақта ушундай сонун папам көптөн бери кызыгып жүргөн дрель бар екен. Мінекей вот Rodex фирмасынан эркек мужчиналар түшүнөт болуш керек мындай нерсеничи, бирок мен билемин да, папам негизи өтө өзү өмүр бою строитель болгондуктан ушундай буюмдарды жакшы көрөт да. Анан ушуну азыр ушул Байдыхан дүкөнүнөн алып белек кылайын деп атам. Бунун баасы 5275 сом экен. Азыр сатуучуга барабыз. Папама ушул дрельди тандадым. Сонун эркектерге папаңыз аябай кубанып болуш керек, эркектерге аябай кериптүү окат. Ошо Rodex эмесиники фирмасыныкы дагы прям аябай сонун алышат бизден. Ошо ойлоп атам, жагат болуш керек деп. Мага ушуну упаковка кылып берип коюңуздар. Эми банкмен төлөсөм болот. Ооба, төлөсөңүз болот. Азыр кеп коюп берем, ошондон төлөсөңүз болот. Так, эми сиз 5000 сомдон өйдө соода кылбадыңызбы? Анан биздин розыгрышка катышыңыз, сиз деле купон толтуруп, тигил жака салып коюңуз. Да что? Анан кийин мен утуп алсам, анан нечестно было деп айтышпасаң. Жок, сиздин утуп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул жака биздин анкетаны толтуруп, колуңузду коюп, анан тигил жака салып коюңуз. Анан буюрса, розыгрыштын жыйынтыгы 20 декабрда чыгат. 20 декабрда анан бир 25-теринде вручение болот. Эгерде сиз утуп калсаңыз, буюрса сизге чалып байланышабыз. Сонун сага мага дегенчи тетиги эткизгич жакты да. Анан ошону утуп алсам, будущий күйөөмө подарка коюп берсең. Жакшы. Так, мына эне кылам, Ооба, толтурасыз. Бул жака фамилия имя дейт. Ооба. Так. Мен ойлойм, дагы бир Кудайдын сүйгөн пендеси ушул 3 белектин бирөөсүнүн ээси болуп калат деп, мүмкүн мен болуп калам. Ооба, буюрса. Барабанны дөөдү. Мен бактылуумун, папам да бактылуу болуп болуш керек ушундай белек менен. Байдыхан, рахмат сиздерге. Келип туруңуздар.